Ассаламу алейкум, урматтуу Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Таластан автовокзалдын жанында Горькийден да кирсе болот, Крупскаядан да кирсе болот. Тагыраак адресин айталы. Күн чыгыш жак бетинен караганда бул жак Горький көчөсү. Горький көчөсү менен кирип келгенде Лесная көчөсү 61, азыркы аты Кара койчу көчөсү 61 туугандар мына. Бул тараптан Крупскаядан келген жерде ушул заңыраган забор менен салынган воротасында көрөсүздөр азыр. Воротасы передвижной. Чоң тарапка ушунайынан ачылат туугандар. Ушул кычыраган чоң там эшиктин алдында толук навеси менен бүт шарттары менен сатка чыгып жатат. Тамдын эси номери 501 02 32 59. Экрандан алыстабайбыз. Мен сиздерге мына үйдү кененирээк тартып берем. Жалпы аянты 6 сотикте жайгашкан туугандар. Тамдын размери 11ге 10. Эшигин алдында ушундай жакшы туялар орнотулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кирип келгенде эле аябай жакшы впечатленияларды калтырат экен. Тамдын баасы келишим түрдө экрандагы тамдын эси номери менен сөзсүз кабарлашып алсаңыздар болот. Экрандан алыстабайбыз туугандар. Мына эшигин алдынын бардыгы жайкысын салкын, кышкызын кургак. Бул тарапта кирип келгенде эле мына бул тарабы дагы эшигин алды толугу менен ушундай навес менен жабылган. Жайкысын бул тарапта тапчан бар. Жайкысын ушул жерде чай ичип, кенен-кесир сол тарабында очокканасы да бар. Бардыгы мындайча айтканда шаговая доступность туугандар. Мына жерден бир топ эле бийик, фундаменти бийик экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Буюрса үйгө кирип атабыз. Мына үйдөн кирип келгенде эле бул жерде гостевой чакан комната бар экен, чай ичип отура турган. Кечкизин тамак ичип, үй толук түрдө трехфазка отоплениясы бар. Жанагы от менен да жакшы болот. Бул тарабынан баштаганда бул жерде кухнясы жайгашкан. Кухняда толук түрдө оборудованиялардын бардыгы бар. Частично мебелдер калат дейт. Үйдүн ээси мына бул жерде топкасы жайгашкан экен. Топкасы электрический дагы от менен да жагылат туугандар. Мен сиздерге мына кененирээк тартып берейин. Бул тарабында санузел жайгашкан. Берде душ, стиральная машина, аристон, жана керектүү бардыгы бар. Душевойдун размери 3,5 га 3,20. Бул да үйгө кошулуп салынган экен. Үйдүн ички тарабына өтөлүп, ички тарабына кирсек, бул жер холл, чоң гостевой комната. Үйдүн ичинин ремонтун байкап атабыз. Үйдүн ичин бардыгы обой жакшы жасалгаланган. Эшиктердин бардыгы жыгач, сапаттуу, жакшы эшиктер коюлган экен. Сол тарабында берди спальный комната бар, уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй, бунун ичи дагы аябай жакшы мебелдер менен коюлган экен. Ар бир комнатанын өзүнүн дизайны менен жасалган. Ушундай жакшы комнаталар бар экен туугандар. Бул уктоочу бөлмөдөн чыккандан кийин бул тарабында чоң зал жайгашкан экен. Азыр мен сиздерге залды да тартып берем. Залдын ичи дагы толук түрдө ремонту жакшы жасалган. Обой, гипсокартон потолок. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай ар кайсы жабдыктар менен коюлган экен. Бул залдан чыккандан кийин дагы бул жакта дагы бир уктоочу бөлмө бар, спальня. Аны ичин мен сиздерге тартып көрсөтүп берейин. Бунун ичи дагы пепельный цвет менен жасалгаланган, толук мебелдер менен коюлган. Ушундай жарык, чоң айнектери бар уктоочу бөлмө, спальня бар экен. Үйдүн ичи аябай жарык, жылуу жана таза жакшы үй экен. Мага туугандар жакты. Андыктан там эси номерин да бир рет кайталайын. 501 02 32 9. Баасы келишим түрдө келип сөзсүз сүйлөшүп, соодалашуу жолдоруна варианттар болсо көрүп кылсаңыздар болот. Бул тарабында дагы летний кухня бар. Жана жаңы эле салынган ушундай коро сарай бар экен. Бул тарапта алма бактары да бар. Бул коро сарайдын артында наркы бетте эле малдардын бардыгы Талас деген көчө бар. Ошол Талас көчөдөн кирет.
Сарайдын размери 19,5 5 метр. Үстүндө сен абалы менен, экинчи кабатында толук түрдө чөп канаты бар. Азыркы учурда малдар багылып аткан экен ичинде. Мен силерге дагы бир тап берем. Мына көрүп ушундай жакшынакай алмалар бар. Үйдү көрүп атабыз. Үйдүн фундаменти бийик, чоң, чатыры жакшы жабылган, ушундай чоң үй экен. Бул тарабында азыр көрүп атасыз. Өзү койлор бар экен. Мына үстүндө чөп кана. Туугандар, кимге үй жакса лайк басабыз, бөлүшкөнү унутпайбыз. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар демекчибиз.